Казань шаары дээрлик дүйнө жүзү боюнча 10 миңге жакын жаранды чогултууда. Мен турган имаратта бүгүн Казаныш 2025 архитектура жана курулуш тармагында эл аралык форуму өтөт. Бул форумдун уникалдуулугу дүйнө жүзүнө таанымал болгон архитекторлор жана заманбап курулуштардын көргөзмөлөрү өтөт. Кыргызстандан Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев дагы бул форумга катышууга келди. Казань стала традиционным местом проведения самых важных международных и всероссийских мероприятий. Этот форум – уникальная возможность за 3 дня увидеть и услышать лучших специалистов в области архитектуры и градостроительства. И все это для вас доступно. Казань известна своим опытом устойчивого городского развития, умелым сочетанием культурного наследия и инноваций. Архитектура жана курулуш боюнча эл аралык форуму ар бир шаар үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк. Себеби бул жерде дүйнөнүн мыкты архитекторлор чогулуп, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Казань шаарынын мэриясы бул форумду жыл сайын уюштуруп келет. Я рад, что на наше приглашение откликнулось. Бул эл аралык форумга келген ар бир конокко ыраазычылык билдирем. Биз үчүн маанилүү болгон иш-чарага көптөгөн шаарлардын мэрлери, дүйнөгө таанымал болгон архитекторлор, курулуш тармагындагы мыкты адистер келишти. Мен ишенем, ар бир катышуучу өзүнө пайдалуу маалымат, ошондой эле алыстан келген чет өлкөлүк кесиптештерим дагы жакшы тажрыйба алышат деп ойлойм. На одной площадке мы объединили главных архитекторов ведущих городов стран. Форумдун ачылышында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев сөз сүйлөп, өлкөнүн борбору кандай өнүгүп жатканын айтты. Кала башчысы билдиргендей, Бишкек замандын талабына ылайык өнүгүү жолунда баратат. Ошондой эле шаар кеңейип, инфратүзүм жакшырууда. Сегодня я хотел бы поделиться опытом развития города Бишкек. Мен бүгүн Бишкек шаарынын өнүгүшүндөгү тажрыйба менен бөлүшкүм келет. Өтүп кеткен жылы шаарды кеңейтүү боюнча алгылыктуу иштер аткарылды. Азыр борборубуз мурдага салыштырмалуу 3 эсеге кеңейди. Бишкекти жашыл шаар кылууга аракет көрүүдөбүз. Кала тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн инфратүзүм жакшырып жатат. Экологияга зыян тийгизбей турган коомдук транспорттор алынды. 2024-жылы масштабтуу түрдө жолдор оңдолду. Мектеп, спорттук, маданий имараттар салынууда. Ошондой эле туризм тармагына өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Себеби Кыргызстан өзүнүн кооз жаратылышы менен таанымал. Это на около 10 миллиарда сомма больше, чем предыдущие годы. Кала башкармалыгы бир эле Бишкек шаарынын өнүгүшү, анын кеңейиши жана жалпы эле келечектеги долбоорлорду тааныштырбастан тажрыйба алмашуу дагы жүрүп жатат. Себеби дал ушул форумга дүйнөдөгү мега шаарлардын заманбап санарип долбоорлору алынып келинген. Эмир Мунайтпасов азыр архитектура багытында Россияда окуйт. Ал 3-курстун студенти. Казань шаарындагы форумга катышып калганына кубанат. Айтымында бул иш-чара жаш архитекторлорго жакшы дем берет. Я продолжаю свой путь. Сейчас на 3-м курсе в КГСУ. Мен азыр архитектура багытында окуйм. Бул форумга катышып калганыма кубанып жатам. Себеби ар бир сессия, жыйын бизге чоң стимул берүүдө. Окуумду аяктасам, сөзсүз мекеним Кыргызстанга барып, өлкөмдүн өнүгүүсүнө салым кошом. Как закончу, обязательно хочу поехать обратно в Кыргызстан. 4-нчи рет өтүп жаткан форумда ресурстардын сигнетикасы жана шаарлар ортосундагы кызматташтык темасына көңүл бурулууда. Анда архитектуралык саясаттын актуалдуу маселелерин камтыган 8 тематикалык жыйын жана 115ден ашык сессия пландаштырылган. Ар бир өлкөдөн келген өкүл өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Биз үчүн мыкты мүмкүнчүлүк болуп жатат. Форум жогорку деңгээлде уюштурулган. Мен Африка өлкөлөрүнөн келдим. Жакшы тажрыйба алып жатам. Шаарларды курууда уникалдуу долбоорлорду көрдүк.
Бул эл аралык форумга биз шаарлардын абасын тазалоо боюнча тажрыйбабыз менен бөлүшкөнү келдик. Себеби Кытайда бул чоң көйгөй болчу. Заманбап архитектуралык кадамдар менен чечтик. Албетте андан тышкары башка шаарлардын курулушу менен таанышуу биз үчүн чоң сыймык. 我非常喜欢这个喀山这种城市。 Форумга дээрлик 11 миңге жакын жаран катышууга катталган. Бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Иш-чара курулуш тармагын туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү болгон алдыңкы тажрыйбаларды алмашуу жана өнөктөштүк мамилелерди кеңейтүүдө мыкты аянтчага айланууда. Телегайтелев, Аскар Маратов, ЛТР, Татарстан.